Так, туугандар, бул жак эми Жалал Абад санаториясы да. Билесиздер, мурунку акыбал кандай эле, азыркы акыбал кандай. Ушул акыркы 4-5 жылда ушул жерде чоң жумуштар жасалды. Негизи өзүбүздө колдоо бар алтындын баркы жок дейт го. Ушул манастыктар ушул жерде туруп эле өзүбүз ушунун кадырына жетпейт экенбиз да. Бул жагы республика боюнча Чүйдөн, Бишкек, баягы Баткен, Ош, каяктардан келип адамдар келип лечение алышат. Тузлуу суу бар ушул ичинде. Дары суу деп коюшат. Дары суудан ичишет. Азыр ушул ичин көрсөтөлү деп турабыз да. Жанагы санаторийдин ичин. Мурун ушул 3 жыл, 4 жыл мурун эле бир башкача болчу. Мына вороталар деле эски эле болчу. Анан бул жака азыр таптакыр машина киргизбей турган кылып коюшкан. Мурун машина менен каалагандай кирип чыгышып, ичи бардак болуп кетчү да. Тыгын, бул жерде туруп калчу элек. Анан азыр бир дагы автомашина кирбейт. Бул жака бүт бар. Бул жака машиналардын баары парковкасы турат, парковкасына коюшат. Андан кийин эме кылат. Бул жаңы келтир. Салам алейкум ага. Берде иштей элеңиз? Но жаңы эле келдиби? Буну ким иштетет? Ичинде иштеп. Бул ташыйбы эмелерди? 50 сомдонбу? 2ден 4-5. Кыскасы водительден сырткары, айдоочудан сырткары 5 адам отурат экен. Ошол бул жакта санаторийдин бөлүмдөрү көп да. Мисалы А блок, Б блок, дагы бир ушундай эс алуучу жерлер бар. Ошол жерлерге барып жатканы сонун атай мүмкүнчүлүк түзүп коет. Бир анан санаторийдин несин айтайын деп атам, туугандар, ошо асфальтын айтайын деп атам да. Мурун эскилиги жеткен, өтө эскирген. Кыскасы, алиги бизче айтканда яма болуп кеткен жерлер көп эле да. Азыр мына көрүп турасыздар. Бул жака мына номерларды жазып, машина токтотчу жайларды дагы баарын сонун кылып түзүп коюптур. Сүйүнсө болот да, сыймыктанса болот да. Дагы канчалык болуш керек. Ушул жетекчиликке рахмат айтабыз. Ушул санаторийга 4-5 жыл мурун жаңы жетекчи шайлангандан бери ошол жетекчи башкарат. Бирок ушунчалык түзүп, бул жакты тартсаң эле мына кандай кооз көрүнүш. Машина жүрбөйт. Жалаң адамдар жөө басып келет. Эми сонунда тынчтык ушундай болуш керек. Бүт жак эки жакта тең тротуар бар. Бул жакта дагы, бул жагында да тротуар бар экен. Эки жагы тең брусчатка басылган. Эми азыр уже жаз келип калды, буйруса бул жагына элдер эми сейилдөөгө көп чыгышат. Мен айтат элем, туугандар, паркка деле барыңыздар, дагы башка жактарга деле барыңыздар. Бирок ушул үй бүлөлүк, бала чакаңыз менен болсун, же башка менен болсун, келиңиздер курортко. Ушул жерге келип, басып, сейилдеп, сүрөткө түшүп, кичине мээни салдырып, шаардын ызычуусунан чарчаган болсоңуздар, келиңиздерчи ушул жакачы. Мына туугандар, азыр Мали суудан келишиптир. Айтып аталар, ушу 2 жыл мурун келген элек мындай эмес эле дейт. Анда значит бул 2 жыл мурун эле оңдолуптур да. Мен билгенден деле көп деле келбейт экен, мен деле өзүм элечи. Азыр келип алып таң калтам. Мен ушул брусчаткаларына, тротуарларына соктандым да. Анан жолуна соктандым. Ушул мурун дагы бир жолу айтайынчы туугандар, дагы бир жолу ушул мурун машиналар кирип, ал жактан киргизе берчү, хоттон. Анан машиналар кирип, бул жерден адам баскыдай болчу эмес да. Азыр несине сүйүндүм? Бир дагы машина киргизбейт, бардыгы ошол сыртта унаа токтотуучу жайы бар, санаторийдин. Ошол жерге машиналарын коюп, бул жагына жөө басышат. Анан азыр кичине баскандан кийин ал жактан ушул машыгуучу жай деп коебуз, же болбосо бир аз ден соолукту чыңдоочу шаймандар жайгашкан. Турник, брусья, дагы башка көнүгүүлөрдү жасай турган шаймандар бар. Аларды да көрсөтөлү. Так, туугандар, биз айтып аткан жер ушул. Так, жүрөк булак, кыз булак дейт. Ушул суу жакта булактар бар да. Жердин астынан суу чыгат. Мына ошол жерде айтып атам, мурун мусоркана болуп, мусоркана болбосо дагы таштанды болуп турган жер эле да. Ушул санаторийдин, курорттун баласында болсо эле, бирок каралбай калган жер эле. Олтургучтардын жанында эле мынтип урна, мусор салуучу урналары сонун. Анан бул жакта ушинтип мына көнүгүү жасай турган, бул жакта санаторийде жаткандар бул жака басышып, көнүгүүлөрдү жасашып бир аз. Так. Бул ушундай экен. Бул деле ошондой. Анан айрыкча
50'дөн 60'tan ашып калган кишилер үчүн сонун нерсе. Экиден шереги менен отуруп, так 1, 2, 3, 4. Ушундай жасай турган көнүгүүлөрү. Кыскасы сонун условия укмуш. Бул жагында турниги бар экен. Тамактана турган жай эле кафе сыяктуу. Мурун ушул курортто жаткандарга же мурун келип эс алгандарга ушул жерден биз да кичинекейибизде тамактанып калганбыз да. Тамак жеп алганбыз. Чоңойгондо деле жеп жүрдүк ошентип ушул. 7-8 жыл мурун да, билем. Ушул жерлерине чейин карачы, бул жерлерине дагы парковочный местолордун номерлары менен жазып коюптур. Машина коюшат.